эч шарты жок экен, подвалда кармайт экен. Күн тийбейт, кичике эле терезе дейт. Гүлмира Шакирова Токтогул районунун Торкен айылынан Бишкекке калыстык издеп келген. Анын 27 жаштагы Абжал аттуу уулу 1,5 жылдан бери тергөө абагында отурат. Жалал-Абад шаардык ички иштер башкармалыгынын опер кызматкерлери кармап кетип, Бангиз атын мыйзамсыз сактаган деп жасабаган кылмыш менен айыптап чыгышкан. Жигит күнөөсүн мойнуна албай койгондо, аны арматура менен сабап, башына желим баштык кийгизип абдан кыйнашкан экен. Баламды уртокмокко алып, катуу сабап, урганына чыдамакмын деп, качан гана 3 жолу пакет кийгизгенде, пакеттен клинический өлүм келип, ага кайра өздөрү бетине суу чачып, көзүмдү ачсам, жүрөгүмдү базып, көкүрөгүмдү базып дем алдырып атышыптыр дейт. А мен ушунчалык жан таттуу экен, бүт баарын мойнума алам дептир. Мени Жалал-Абад областынын УУД кызматкерлери Токтогулдан кармап алып келишип, өздөрү мондай подстава кылып акча берип, мени алып келип Жалал-Абадка мени урушту. Уруп мойнума алдым апа. Мага эч ким жардам берген, эч ким болгон жок. Бирөө мага чалды. Интернетиңизди күйгүзүңүз деп. Күйгүзүп эле ачсам эле балам сүйлөп атат. Аябай сабалган. Апа, мени көрбөй калсаңыз, мени кечириңиз деди. Эгер Абжалдын абалын убактылуу кармоочу жайдан бирөөлөр тасмага тартып интернетке чыгарып жибербегенде, эне уулунун кайда экенин да билбей жүрө бермек. Себеби ага эч ким кабарлаган эмес. Абжалды болсо катуу кыйнашкан. Бөйрөгүнөн жабыркады балам. Бөйрөктөрдүн баарын эзип, аябай талкалаптыр. Балам деген 2-3 күн бара албай, зара кыла албай, только эмеден чакырышып, скорый менен келип, катетер менен эмесин зарасын ушатышып, ушинтип жардам кылышыптыр. Ошондо дагы больницага жаткырышпай, эч карашкан жок. Күйөттүү эне жалгыз уулунун андай жаман ишке барбай турганына ишенет. Опер кызматкерлер Абжал сыяктуу жаш жигиттерди жалган жала менен кармап, акча өндүрүп кыныгын алышкан дейт. Ошол милиция кармап кеткен каргашалуу күнү аны чогуу окуган досу алдап чакырып чыккан. Абжалдан да ири суммадагы акча талап кылышкан айтылууда. 500 миңге чейин сурашыптыр. Андай акча жок деп бизде карапайм. Анан кийин бул балам жок деп мойнуна албаганда булар катуу урушкан экен да, Каракөл шаарынан лом менен уруптур. Анан ломду алып чыгып алып, ошондо жоон сандарына, буттарына урганда балам буту иштебей жыгылып түшүптүр. 100 000 сомдук наркотикалык зат сатып аткан жеринен кармалган. Бул балага ата-энеси жана бала өзү айтып жаткандай милиция кызматкерлери тарабынан эч кандай күч колдонулган эмес. Бардыгы ачык айкын болгон. Кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борборго келип түшкөн арыздардын 95% дал ушул милиция кызматкерлери тарабынан кыйноого тушуккандар боюнча. Көпчүлүк учурларда жасабаган кылмышын мойнуна алдыруу максатында зомбулук көрсөтүшөт. Көбүнчөсү бизге жазышат дагы бир башка кылмышты мойнуна алдыруу үчүн, же болбосо такыр жасабаган кылмышты мойнуна алдырыш үчүн, же, например, бир нече, например, урулук кылса, 2-3 урулукту кошуп, же адам өлтүрүү фактысы болсо, ага экинчини кошкон учурларда бул орой учурайт да ушундай. Уулунун таламын талашып, Гүлмира Шакированын кайрылбаган жери калган эмес. Учурда Абжалдын укугун Справедливость уюмунун адвокаттары коргоп жатат. Мындай таза иштебеген кызматкерлер жалпы элдин бийликке болгон ишенимин солгундатып, коомчулукка жаман көрсөтүүдө дейт ал. Жалган жала менен кармап, элден акча өндүрүүнүн кыныгын алган опер кызматкерлердин кылыгы боюнча Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети иш алып барууда. Мээрим Ташыбекова, Талант Рысов, 7 канал, Бишкек.